Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Искендер Шаршеев. Мен эми Кыргызстанда билсеңиздер керек, билбесеңиздер керек, мен экономистмин. Мен данышман деп айтышат кээ бир мени билгендер. Анысы чын калпы тарых көрсөтөт. Кантсе да мен аябай көп окудум. Россияга барып келдим, дүйнө кезип келип атам. Билимдерди алып атам. Менде ойлор топтолуп жатат. Ушул ойлор аябай баягы акыркы заманда, акыркы күндөрү аябай көп нерселер болуп атат өлкөбүздө, дүйнө жүзүндө. Албетте бул нерсе абдан кээде кейитет. Албетте мен эми бир 2012 жылы ошол ойлорумду бөлүшөйүн элге, мындай YouTube аркылуу канал ачайын, сүйлөшөйүн деп ой пайда болгон, баштагам, бирок сапат аябай начар болгон, даяр эмес болчумун. Анан күнүмдүк жашоо, тиричилик мени жеп койду. Жашоо тиричилиги менен ушул нерсени токтотуп, азыр гана убакыт пайда болду, азыр гана ниет пайда болду, маалымат да топтолду, мээде айта турчу сөздөр да толду. Анан азыр кайра каналымды жандандырсам, кайра кичине эл менен баарлашсам, өз пикирлерим менен бөлүшсөм дедим. Мен билем эми видеоблог ачкандан кийин, сөз сүйлөп баштагандан кийин жакшы сөз угасың, андан көп жаман да сөз угасың да. Эл ар кандай, пикирлер ар кандай. Бирок эгерде көп билим алган болсоң, анан жоопкерчиликти алып бөлүшүү. Мен деген ошол билгеним менен сиздер менен бөлүшөйүн деп атам. Жагабы силерге, жакпайбы өзүңөр билесиңер. Бирок эгерде мен айткан сөздөрүмөн пайда чыкса, пайда тапсаңар, мен абдан кубанат элем. Кана эмесе, киришели. Негизи бүгүн эмне айтчу сөзүм бар? Мен деген идеологиялар жөнүндө бир аз айтчу сөздөрүм бар эле. Бүгүнкү күнү акыркы заман, акыркы күндөрү эмне гана болуп атат? Дүйнө жүзүндө согуштар болуп атат. Негизи баягы биз ошол экономикалык мектептерде окусак, университеттерде окусак, экономика болобу, бизнес чөйрөсүндө болобу, бизге Маслоу пирамидасын мугалимдер берди эле. Маслоу пирамидасында астында эң баягы негизин, пирамиданын негизи катары бул деген баштапкы адамдын муктаждыктары да. Эң баштапкы муктаждык бул коопсуздук. Андан кийин баягы тамак аш, андан кийин кийим-кечек, андан кийин машина, үй, сарай, андан кийин кыздардын же балдардын, кыздар үчүн, кыздардын балдар үчүн көңүлү, андан кийин өйдө кете берет. Бул деген сый урмат. Эң өйдө жагында өзүңдү өзүң сыйлоо, жашоонун маңызын табуу, жашоодон ошол өзүңдү өзүңө канат болуу да, канаттандырган, канат болуу. Бирок бир нерсени мугалимдер кичине алдап коюптур, бул деген Маслоу пирамидасы мындай эмес экен. Маслоу пирамидасы жашоо жүзүндө тескерисинче мындай экен. Башында турган нерсе бул өзүңдү өзүң сыйлоо, жашооңдун маңызын табуу, түшүнүү, маанисин түшүнүү. Бул эң башкы нерсе экен. Мен ушул жашап келатып байкап жүрөм. Эгерде өзүң жашооңдун маанисин түшүнбөсөң, маңызын түшүнбөсөң, анда тамактын да кереги жок. Кыздар балдардын да кереги жок. Машина, кийим-кечек, үй-пүй, байлыктын да кереги жок. Эгерде адам деген эми баягы кичинекей кезинде чын эле Маслоу боюнча келет, биринчи баягы билим алгыча. Бир аз жашагандан кийин адам өзүн өзүн сыйлоону эңсеп калат. Коомдон сыйлоону алуу менен эңсеп калат. Коомдон сыйлоо албаса, өзүн өзүнүн жашоосун түшүнбөсө, адам депрессияга чалдыгат. Байкап келатам, Twitter'да окуйм балекетти, жумуш ушундай экен, мен баягы ошол кыскача дисклеймер айтып коеюн. Менин ушул блогум, жеке блогум да, жеке оюм. Мен деген азыркы мен иштеп аткан уюмдарды бул блогтон, бул сөздөн ушул алардын атынан сүйлөбөй жатам. Мен өзүм жеке оюмду айтып атам да. Ошону эске алып коюш керек. Бул кичинекей дисклеймер айтып коеюн. Бирок ошол адам эгерде өзүн сыйлоо, өзүнүн жашоо маанисин таппаса, идеологиясын таппаса, анда канаттанбайт бул жашоого. Ошон үчүн жаш балдар, кыздар, уландар, селкилер карасам социалдык тармактарда жалаң депрессияда да. Сүйлөгөндөрү биринен бирин карасаң депрессия, кыйынчылык да, стресс.
түшүнбөй атат да, жашоо эмнеге керек, эмне кылыш керек түшүнбөй атат. Анткени бул идеологиянын бүгүнкү күндө Кыргызстанда 6-7 идеология бар, жарым жартылай. Негизи идеологиялардын бүт бул дүйнө жүзүндө бар болуп аткан идеологиялардын, Кыргызстанда да иштеп аткан идеологиялардын өзүн жашоосун, баягы өзүн маанисин жоготкондугу. Эмнеге? Азыркы идеологиялар иштебей калды. Иштегени бир гана өлүм жана депрессияга алып барчудай болуп калды. Мисалы үчүн ушул Кыргызстанда атеисттердин идеологиясы бар болчу мурун, ал коммунисттик окутуу менен мындай күчтөнүп калган атеисттик мындай советтик коммунизм, марксизм, ленинизм, сталинизм деген идеологиялар орундалчу да акыркы 70 жыл ушул эгемендүүлүктү алгыча. Ошол идеологиялар алардын негизи ошол бүткөндөн кийин, Союз урагандан кийин анткени идеологиялар иштебей калды. Анын натыйжасы начар болуп калды. Көп кыргыз элибиз бул совет доорунан калган эл динге кирип кетти. Бирок дин идеология боло албайт экен. Дин деген жакшы, дин деген адамды ниетин агартат. Дин деген адамды баягы өзүнүн мындай тартипке салат. Жана ошол жакшы нерселери бар диндин. Бирок узун убакта идеология катары диндин да начар жерлери бар. Мисалы үчүн, диндер көп дүйнө жүзүндө. Ар бир дин өзүн нак дин деп эсептейт. Бул деген келечекте эмнеге алып келет? Мурун да алып келген, келечекте да алып келет. Бул деген жаңы кресттик жортуулдарга алып келет, же болбосо жихадка алып келет. Буддисттердин жихадынын да түрү бар. Акырында диний согуштар көбөйүп, адамзат өзүн кырат. Адамзат өлөт, жашоо өлөт. Азыркы илимпоздор башка планеталарда, башка жерлерде жашоо таба элек. Ошондуктан ой бар, ошол адамзат бир гана жерде бар, жашоо бир гана жерде бар деген ойлор бар. Демек, эгерде ошол динге эле таяна берсе, динди идеология кылса, акырында дин баягы ыйык китептерди түзмө-түз түшүнгөн адамдар түзмө-түз түшүнүп алып, түзмө-түз жасап баштаса, эл бири-бирин кырып салат бул дүйнөдө. Ошон үчүн динди идеология бул энтропиялык идеология да. Энтропия бул эмне деген кийинчерээк. Эгерде коммунисттик идеологияны алсак, коммунисттин идеологиясы алакта жакшы нерселер бар. Байлар жок болот, баары тең болот. Кедейлер жок болот, анткени кедейлерге биз байлардан алып баягы бөлүштүрөбүз. Негизи бүт баары тең жашайт. Баарында бир сындырымдан суусу бар болот. Мамлекет баягы баарын чечип берет, баарын төлөп берет. Ошол ден соолугун да карайт, билимин да карайт, баарын жаап берет деген идеология. Бирок коммунисттик идеология, социалисттик да коммунисттик идеология бул бирдей да. Социалисттик идеология коммунизмдин жумушагы. Коммунизм бул социалисттин оорурагы да, катаалырагы. Эгерде ушул коммунист, социалист нефт тапса, мисалы үчүн, нефтке баасы жогору болсо дүйнө жүзүндө, анын нефти сатып, капиталисттик өлкөлөрдөн товарларды сатып алып, кедейлерге таратса, анда коммунисттик идеология иштейт. Эгерде ал нерсе болбосо, анда коммунисттик идеология өлөт. Же болбосо коммунисттик идеологияны иштетиш үчүн кол астындагы элди кулга айлантат да. Кулга айлантып туруп, эң таланттуу, эң күчтүү, катуу иштегендердин кудуретин алып туруп, кедейлерге иштебеген мындай жалкоо адамдарга тунеядистер деп койчу эле советтер сөзүнө. Ошолорго бирдей таратат. Ошондо коом айтат: "Тетигини карачы, тетиги илимпоз экен, аябай катуу иштейт экен, мээси иштейт экен, колу иштейт экен, канча байлык жаратып атат. Бирок акмак экен. Мейли иштей берсин, анын байлыгы бүт элге сиңет" деп айтат да эл. Чынын эле ошондой болот. Мамлекет ал жакшы иштеп аткан балдардан, кыздардан алып туруп, байлыкты кайра баарына таратып салат бирдей. Ошондо баягы эң акылдуу ушундай коомдо жалкоо тунеядис болуп калат да. Жалкоо иштебеген тунеядис адам эң акылдуу адам болуп калат. Анткени ал деген эмне кылбаса да кылса да баары бир өзүнө анын мамлекеттен алат. Бул нерсени көргөн акылдуу баягы иштерман адамдар, илимпоздор, мындай аракетчилдер айтат: "Койгулачы бул өлкөңөрдү. Же өлкөнү уратабыз,
же бая өлкөгө качабыз деп. Качат. Бизден мээлер качып атат. Анткени бизде коммунисттердин изи калган да, ошол идеологиянын изи калган, элде жалпы элибизде калган ушул нерсе. Ошондуктан бул менталитет, бул деген акылдууларды, иштермандарды качыруу менталитети, жалкоолорду элдин башына коюу менталитети. Ушул нерсе бизде калып калып атат, ушул нерсе жок болуш керек да. Ошон үчүн коммунизм иштебейт да. Коммунизм бара-бара өлүмгө алып келет. Эмнеге? Ленин ата айткан, Россиядагы революция, социалисттик революцияны жараткан биринчи дүйнөлүк согуш. Дүйнөлүк революцияны жараткан экинчи дүйнөлүк согуш болот деп айткан. Дүйнөлүк отту, жандыралы, бүт дүйнө жүзү коммунист болсун, бүт дүйнө жүзүндө революция болсун, согуш болсун деп согушка союз даярдана баштаган. Экинчи дүйнөлүк согуш көп учурда ошол фашисттик Германия бир жагынан, фашисттик национал-социалисттик Германия жана коммунисттик Совет Союзу. Ушул экөө тең дүйнөлүк революция жасайбыз деп, дүйнөлүк коммунизм орнотобуз. Тигилер национал-социализм, немис элин гүлдөтөбүз деп. Булар болсо социалисттик элди гүлдөтөбүз, коммунист кылабыз, бүт рабочийлер, пролетарийлер бийликке келет, калгандар баары өлөт деп. Ушинтип дүйнөлүк согуш жасап келген. Биринчи дүйнөлүк согушта 60 миллион өлсө, экинчи дүйнөлүк согушта 80 миллион киши жок болуп кеткен да. Эгерде баягы аскерден тышкары мындай жөнөкөй адамдарды эсептесек, кайтыш болуп калган. Ошон үчүн коммунизм жана фашизм бул өлүмгө алып келүүчү идеология. Фашизм ар кайсы идеология жараша берет да. Эгерде ар кайсы идеологияны, кайсын динди аласыңбы, коммунизмди аласыңбы, капитализмди аласыңбы, либералдарды аласыңбы, алардын мыйзамдарын өлүм менен коштойм, катуу иштетем десең, дайыма фашизм пайда болуп калат кайра эле. Фашизм бүт идеологияларга жарашат да. Ошон үчүн фашизм, коммунизм жана башка идеологиялар өлүмдөр идеологиялары да. Анан дүйнөдө капитализм бар. Капитализм бул гравитация да, оордук мыйзамы. Түшүрөсүң, түшөт, жерге түшөт. Кандай гана кылса жерге түшөт. Гелий болсо асманга учат, дрон же самолет болсо асманга учат, чымчык болсо асманга учат. Бирок эч нерсе, бүт нерсени кое берсең жерге түшөт. Бул капитализм да. Оордук мыйзамында эле капитализм мыйзамы. Советтер Союзунда деле биринчи баягы жалпы мүлк кылабыз деп, капитализмге жол бербейбиз деп аракет кылышты эле, анан кайра эл ачарчылыкка кабылып өлүп баштаганда, ошол бүт жерде ачарчылык болуп, үркүндөр башталганда, ошондо Советтер Союзунда кайра капиталисттик системаны кайтарган. Мисалы үчүн Кытай ошол эле коммунисттик Кытай эмне үчүн ушунча көп жыл коммунисттик системаны сактап келатат десеңер, Түндүк Кытай бул коммунисттер, Түштүк Кытай капиталисттер. Анткени Дэн Сяопин айткан, туята бул таза социализм иштебейт экен, эл ачка калат экен, бекер өлүп атат. Биз анда ошол Сингапурдан үйрөнөлү. Биз ушул бир өлкө эки система кылып туруп, коммунизм менен социализмди бирге бириктиребиз деп Кытайды ушинтип алып барган. Кытай эмче ал жол менен кетип баратат. Ошондой болгону менен баары бир баягы Кытай келечекте капиталисттик Америка менен согушабыз деген пландары айтат. Демек бул идеология бара-бара согушка алып келет, бара-бара өлүмгө алып келет да, энтропиялык идеология. Жана ушул либерализм, консерватизм бул бар, консерватизм деле баягы иштейт. Америка Башкы Штаттары, Европада болуп атат консерватизм. Консерватизм бул баягы экономикага, бизнеске таянган идеология да. Христиандык пуритандан келип чыккан. Сен иштесең, тиштейсиң. Канча иштесең, канча жаратсаң ушул байлыктарды, ошончо сени Кудай сүйөт деп айтышат да. Сен деген байсаң, демек сен баарын туура жасап атасың. Кудай сени сүйөт. Бирок эгерде сен баягы мыйзамсыз жол менен байсаң, анда Кудайдын соту менен жок болосуң деп, алар мыйзамдарды пайда кылып, баягы туура эмес жол менен кетип бараткан байгандарды өлтүрүшөт, камашат. Туура жол менен байгандарды, сени Кудай сүйөт экен, сени Кудай сүйөт экен деп карашат да консерваторлор. Ал нерсе Американы эң бай өлкө кылды, Европаны дагы эң бай өлкө кылды. Анткени пуританизм бул протестантизм христианстводан чыккан, Европадан чыккан да, Мартин Лютер Германиядан чыккан. Ал нерсе иштейт экен, иштеп атат.
Бирок ошол өлкөлөр, Америка өлкөлөрү, Европа өлкөлөр дагы бир идеологияны пайдаланган, бул либерализм да. Классикалык либерализм же либертариандык. Азыркы акыркы күндөрү аларда деле коммунизм пайда болуп атат. Аларда экоактивизм пайда болуп атат, идеология катары, экологиялык кыймыл. Бирок консерваторлордун өзүнүн балдары кайра неолиберал деп өзүн атап алышып, неодемократ деп өзүн атап алышып, кайра эле неосоциализм, баягы эле Карл Маркска, баягы эле коммунизмге жылып атышат да. Ошондо азыр батыш өлкөлөрдө, бай өлкөлөрдө кайра маселе бир четтен консерваторлор турат, либералдар турат, жана неолибералдар турат. Неолибералдар баягы эле коммунисттер да. Робин Гудтар. Биз деген ушул консерваторлордун бүт акчасын алып алып, бүт баягы ЛГБТ, баягы ушул жашоодон катуу сокку жегендерге кайра ушул таратабыз деген ниетте. Бул нерсе ниет жакшы да, жок, бирок баягы мен айткандай эле коммунизм кайра эле согушка алып келет. Согушка алып келет. Бул кайра эле өлүмгө алып бара турчу идеология. Неолиберализм өлүмгө алып бара турчу идеология. Азыр ошол батыш өлкөлөрүндө неолиберал менен коммунисттер менен, жаңы коммунист, неокоммунист жана консерваторлордун ортосунда, консерваторлордун арасында бир аз либералдар бар да, либертариандар бар. Алардын ортосунда революция, согуш, кагылыш жаралганы жатат. БЛМ жанакы ошол африкалык американдар жасаган иштер, ошол согуштар, кагылышуулар дал ошонун кесепети да, дал ошонун жыйынтыгы. Башаты, кичинекей башат. Кийин дагы угабыз, дагы жаңылыктар болот, дагы чоң кагылышуулар болот ушул батышта. Анын арасында экоактивизм өсүп келатат. Экоактивизм бул дагы экофашизм деп атап атышат аны кээ бир адамдар. Анткени экоактивизм бул жакшы да, биз деген жерди сактайбыз, экологияны сактайбыз, жооптуу болобуз, пластикти сорттойбуз, мусор ыргытпайбыз, жерди сактайбыз, бирок анын аркасынан дагы child free деген бар, то есть баланы төрөбөш керек, көбөйбөшүбүз керек деген сөз да. Анын артынан ошол эгерде бул мыйзамдарды сактабаса, анда адамдын санын кыскартыш керек деген мальтузиандык ойлор да. Томас Мальтус деген киши бар болчу, ал деген дүйнө жүзүн сакташ үчүн, жерди сакташ үчүн элди кырыш керек деп айткан да. Элди аялдар аз төрөсүн, эгерде эл көбөйүп кетсе, элди кырыш керек деген ушундай фашисттик, өлүмдүк ойлорду айткан болчу. Экоактивисттер ошол Томас Мальтустун ойлоруна жакын. Экоактивисттер азырынча туура нерсени айтышат, айткандары туура. Бирок эгерде бир раз радикалдашып кетсе, экофашизм пайда болот да. Экологиялык мыйзамдарды сактабаган үчүн өлүм жазасы колдонулат дүйнө жүзүндө. Бул дагы согушка алып келет. Эл мындай төрөгөндү токтото албайт, эл өнүккөндү токтото албайт. Өнүгүп келаткан кедей өлкөлөр эгерде экологиялык мыйзамдарды аткарса, жок болуп кетет. Огой бетер кедей болот. Ушундай чындык, ушундай кыскасы. Ошол үчүн экопроект туура, диндей эле да, туура нерселер көп, бирок эгерде аша чейип кетсе, кайра эле согушка алып келет. Ал эми либералдарды алалы. Либералдарды алсак, либералдар сонун, акылдуу адамдар, бүт либералдар да. Адам укугу дейт, туура, адам укугу болсун. Бул деле туура. Адамдын таланттары, ар бир адам өзүнө өзү ээ. Бул деле туура. Бирок либералдар ошол аябай акылдуу, кофейняларда отурат, смузи ичет, кофе ичет, анан макбукта отуруп иштейт, акылдуу иштер жасайт, информациялык мындай жумуштар жасайт, бай, акчасыз деп айтууга кыйын аларды. Баары акылдуу, баары 2-3 билимдүү. Бирок экоактивисттер ошол либералдардан да келип чыгат. Бирок либералдар коммунисттер койгон суроолорго жооп бере албай жатат. Коммунисттер койгон суроо мындай: дүйнө жүзүндө кедейлер көп, ачкалар көп, кембагалдар көп, аларга жардам бериш керек. Кандай жардам бересиңер десе, либералдар айтат: эми баягы байыган адамдардын кээ бирөөлөрү ушул өз ыктыяры менен
фондторду түзөт, баягы мээримдүүлүк фондтору түзөп дагы акчаларды таратат да элге, ошол кедейлерге таратат деп айтышат. Бирок бул жок, ал иш жүзүндө, практика жүзүндө андай нерсе болуп атат. Бирок чынын айтайын, мээримдүүлүк фонддорунун саны аз. Кедейлердин баарына ал акча жетпейт. Ошон үчүн кедейлер коммунист тарапты карап атат да. Коммунист тарапты баягы Робин Гуд бай өлкөлөрдү тоноп, ошол аман калабыз, ошол байлыгын алып алып элге таратабыз деген ойдо. Демек, либералдар ушул суроого жакшы жооп бермейинче, алардын башы кесилгени жатат да кийин. Келечек, жакынкы келечекте ошол либералга коммунисттер, кедейлер кол салат. Демек, либерализм деле бул деген баарына жооп бере турчу идеология эмес. Кайра эле либерализмде көп жообун албаган суроолор бар. Ал жообун албаган суроолор болгондуктан либерализм дүйнөлүк согуштардан, ушундай аламаттардан сактабайт. Эми кайсы идеология бизге керек? Кайсы идеология тирүү идеология? Кайсы идеология жашоонун идеологиясы? Энтропияга каршы идеология. Мен деген ошол бала чак кезимде биринчи акылыма келе баштаганда, ойлор келе баштаганда, мен деген ушул улуу балдардын үйдөгү учебниктерин окугам, бүт баягы биология, физика деген. Биология менен физикадан жооп алгам. 6 жашымда эле. Жашоо өтүп, азыр 38-демин, 40-ка жакындап калдым. Бирок ошол алган билимим эң кичикти мээнимде бекемделип баратат да. Жашоо идеологиясы бул эмне? Мисалы үчүн, түп-түз биология учебнигин алсаң, биология китебин алсаң, аякта жазылып турат. Бактериялар, мисалы үчүн, алардын мааниси экөө да. Бул деген көбөйүп туруп, өнүгүп туруп, өзүнүн баягы чөйрөсүнөн чыгып кетип, башка чөйрөлөргө тарап кетүү. Айтайын, бактерия менен адамзаттын практикалык иш жүзүндөгү идеологиясы бирдей. Адамзаттын деле идеологиясы ушундай. Өнүгүп өсүү, көбөйүү, анан жерге батпай, жер жок болуп кетпеш үчүн жерден ары кетмей, тарамай, ааламга тарамай, экспансия кылмай, ааламды багынтмай. Бизде бир гана ушул идеология иштеши мүмкүн. Эмнеге ал идеология иштеши мүмкүн? Анткени жер жок болот. Термодинамиканын экинчи мыйзамы, жана мен айтып кеткендей. Термодинамиканын экинчи мыйзамы айтат: жабык системаларда энтропия өсөт. Бул деген адамча айтканда, жабык чөйрөдө, жабык коом болобу, чөйрө болобу, өлкө болобу, ичинен ал чөйрөнү жок кылуучу факторлор өсөт, ал чөйрө өлөт. Эгерде сыртына чыкпаса, жашоо мисалы үчүн, ал өлүп калат. Дагы ошондой эле, эгерде улуттук өлкө болсо, өз улутуна эле караса, эгерде башка улуттар менен соода кылбаса, баарлашпаса, ал улут кедей болуп, акырында кошуналар аны басып алат, ал өлкө жок болуп кетет. Энтропия иштеп атат дүйнө жүзүндө. Инопланетяндарды таба элек окумуштулар, илимпоздор. Баягы Рен-ТВни карабагыла, Рен-ТВни карасаңар инопланетяндар жүрөт, бирок эгерде илимпоздор, башка илим бүт булактарды карасаңар, 10 миңдеген булактарды окуп чыксаңар, азырынча инопланетяндар табыла элек. Демек, жашоо сейрек кездешкен нерсе да, ошол жашоо бир гана жерде пайда болду. Сейрек кездешет ааламда. Ушул жашообузду биз сактап калышыбыз керек. Жердеги жашоо уникалдуу, эч жерде кездешпеген нерсе. Муну биз сакташыбыз керек, көкөлөтүшүбүз керек. Жашоону сактаган идеологияны кабыл алышыбыз керек. Энтропияга каршылык, туруштук бериш үчүн биз деген антиэнтропиялык идеологияны пайда кылышыбыз керек. Өлүмдүк идеологиялардан качыш үчүн жашоонун идеологиясын пайда кылышыбыз керек. Жашоонун идеологиясы бул эки гана пункт. Өнүгүп өс, бай бол, көбөй, биринчи пункт. Экинчи пункт — ааламга тарап кет. Бул идеологияны кимдер түшүнүп? Советтик фантасттар түшүнгөн да, Чыңгыз Айтматов,
Стругацкийлер, Павловтар, Ефремовтар, алар ошол китептерди жазышкан. Ал китептерде алар баягы технокоммунизмди ойлоп табышкан да. Технокоммунизм бул деген айтат, адамзат ушунчалык өнүгөт, роботтарды жасайт, мындай жасалма интеллектти жасайт. Ал жасалма интеллект жана роботтор адамга ошол ресурстарды таап берет, ааламдан жыйнап берет. Адамдар өнүгөт. Ошондой, мисалы үчүн, күндө баягы мээңди жешилткен ишти жасабай, оор иштен бош болуп каласың да. Роботтор сен үчүн бүт иштерди жасайт. Ошондо сен баягы космоско умтуласың. Жердеги иштерим бүттү, космосто барып жаңы мамлекет курайын, Марсты багынтайын, Марсты жерге айлантайын, тиги айга алма бактарды тигейин. Ал алма бактарды куполдун астында тигип, алмаларды жасатайын. Жана башка ушул сыяктуу. Ушундай советтик фантасттар ушундай келечекти тартып берген бизге. Технокоммунизм. Технокоммунизмдин бул нерсе жакшы чын эле келет деп ишенем. Бирок анын начар жолу бар. Технокоммунизмде мисалы үчүн ошол жасалма интеллектти жасагандан кийин жасалма интеллект өзүнүн укугун сурай баштайт. Эгерде жасалма интеллектти биз кул кылсак, бизге каршы согушат, бизди жеңет, ошо менен жашоо бүтүп калат. Биологиялык жашоо жок болуп кетет. Ошон үчүн жасалма интеллект пайда болгондо аны адам катары, тең туш катары кабыл алышыбыз керек. Анткени эгерде биз жасалма интеллектти тең туш катары кабыл албасак, ал бизди жок кылат. Ошон үчүн технокоммунизм келеби, келбейби билбейбиз. Бирок технокоммунизм келгиче азыркы эле технологияларды колдонуп, биз деген ушул фантастар тартып берген жол менен жолдошубуз керек. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн ошону Элон Маск түшүндү. Элон Маск түшүнүп айтат да, ошол адамзат бул дүйнөгө тарап кетүүчү, баягы ааламга тарап кетүүчү жашоонун түрү болушу керек деп айтты. Ал айтты, планеталар ортолук планеталарга тарап кеткен, планеталарды багынткан, жашаган жашоонун түрү болуш керек адамзат, эмесе жок болуп кетет деди. Жер жүзү метеорит түшөбү, эртең жана согушуп аткан өлкөлөрдүн бирөөсү баягы кызыл кнопканы басып коюп, ядерный бомба атабы, ядерный атомдук жарылуулар болсо, баарыбыз эле көбүбүз өлөбүз да, жашап калгандарыбыз тозокто жашагандай болуп калат. Эң мындай сереп салсак, эң мындай реалдуу иш жүзүндө болуп кетчү нерсе бул бүт жашоо кырылат жер жүзүндө. Эгерде ушул атомдук жарылуу болуп кетсе. Климат өзгөрүп атат, элдер көбөйүп атат, нефть күйгүзүп атат, климат өзгөрүп атат, электромобилдер үлгүрбөй атат. Климат өзгөрүүнүн аркасынан да өлүп кетишибиз мүмкүн да, бүт дүйнө жүзү кырылып кетиши мүмкүн. Муну биз деле сөзөй баштадык. Бизге өзүбүздүн тоодо туруп, суунун башында туруп, өзүбүзгө суу жетпейт да акыркы жылдары. Бул деген адамзаттын чөйрөгө болгон таасиринин эсебинен болуп атат ушундай. Демек, эгерде биз ошол башка планеталарга жашаганга үйрөнбөсөк, көчүп кеткенге, космостук көчмөн болуп кеткенге үйрөнбөсөк, жок болобуз. Ошон үчүн Кыргызстанга бизге ушул күчтүү өлкө болушубуз керек да. Эми дүйнөдө биринчиден биз түшүнүшүбүз керек. Биз улут катары сакталышыбыз керек, улутубузду алып жүрүшүбүз керек, тилибизди, маданиятыбызды сакташыбыз керек, бирок улутчулдукка, радикалдуу улутчулдукка жол бербешибиз керек да. Радикалдуу улутчулдук көрүп атабыз, мисалы үчүн. Дин менен улуттун суроосун бириктирип алып, бир өлкө азыр аябай чоң согуш ачып ийди да. Бул улутчулдук согуш, идеологиялык согуш. Аякта славяндык кайсы эли жеңет, кайсы эли биринчиликти алат, кайсы эли славяндык эң башкы эли деп аталат. Ошого алып барылган согуш. Бул оюндан чоң от чыгып кетчүдөй да. Ошондуктан анын кесепети, анын бул жөн чыккан эмес, бул өлүмдүк идеологияны кармануунун натыйжасы. Империялык идеология, улутчулдук идеология, динчилик идеологиялар ошондой. Алар христиан, мисалы үчүн, дин кызматкерлери да ошол согушту колдоп атат да. Бул деген өлүм идеологиясы. Бизде Кыргызстанда биз деген жашоо идеологиябыз
акыркы ынандырып дүйнө жүзүнө таратып өнүктүрүшүбүз керек. Ошол жашоо идеологияны иштеп чыгышыбыз керек, аны карманышыбыз керек. Уул кыздарыбызга, балдарыбызга сиңиришибиз керек да ушул идеологияны. Биринчиден, ал идеология негизи эки да. Австриялык экономикалык мектеби түзгөн праксиология. Праксиология бул деген иш жүзүндө реалдуулук менен карын катнашта иш алып баруу. Бул праксиология. Жана Айн Рэнд либертарианствону жараткан, ошол ал дагы бир идеологияны жараткан. Объективизм деген. Объективизм бул деген иш жүзүндө болуп жаткан нерселерге карап сын чыгаруу, сереп чыгаруу. Мисалы үчүн, таза ишеним менен эмес, бир гана сереп менен да, фактыларга таянып, реалдуулук менен фактыларга таянып иш алып барсак, эч качан жаман болбойбуз. Бул бир. Экинчиси, биз деген ал үчүн билимди өнүктүрүш керек жана биздин көз карашыбыз тунук болуш керек. Фактыларды сезе билишибиз керек да. Башка идеология, өлүм идеологияларга алданбашыбыз керек. Праксиология менен объективизм бул эки нерсе. Иш жүзүндө иш алып баруу деген нерсе. Жана Кыргызстаныбыз эки идеологиялык ой менен, келечектеги ой менен жашашыбыз керек. Биринчи, бул өнүгүп, өсүп, экономикабызды өнүктүрүп, өсүп, бекемделип, көбөйүшүбүз керек. Экинчиси, ааламга тарап кетишибиз керек. Ааламга уул кыздарыбызды, неберечилерибизди таратышыбыз керек да. Жерде да калып, Кыргызстан, түбөлүк Кыргызстан, космоста да Кыргызстандар болуш керек да. Ар кайсы улут ар кайсы планетаны басып алат, кыргыздар да өзүнүн планеталарын басып алыш керек. Жашоо тарап кетиш керек дүйнө жүзүнө. Ушундай фашисттик эмес, катуу улутчулдук эмес, бирок өзүбүздүн элибиздин кызыкчылыгы менен жашашыбыз керек. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек Кыргызстанда? Кыргызстанда коңшу бизди басып албаш үчүн коңшулар ар кандай болуп атпайбы? Кыргызстанда штурмдук күчтүү куралды элге үйдө сактаганга уруксат беришибиз керек. Мыйзам чыгыш керек. Ар бир үйдө сейф болуш керек. Ал сейфте күчтүү штурмдук курал болуш керек. Ар бир адам, уул кыз, мырза, айым, абышка, кемпир баары тең аскердик милдеттүү болуш керек Кыргызстанда. Аскердик милдеттүү болгондуктан үйдө курал болуш керек. Эгерде бир өлкө бизге куралдуу күчтөр менен кол салса, канча калкыбыз бар, ошончо куралдуу күчтөр бир заматта тура калып, ошол кол салууга туруштук бериш керек бир заматта. Эгерде биз ушундай абалга келбесек, бизди коңшулар басып алат же дагы бирдеме болуп кетеби, дагы жаңы фашисттик кыймылдар пайда болобу, бир бале болуп кетиши мүмкүн да. Биз деген ошого даяр болушубуз керек, күчтүү болушубуз керек. Коркушат да, ой, эл бири-бирин атып салбайбы, жиндилер көп деп. Жиндилер көп. Кимдир бирөөнү атып салат. Бирок эгерде сен түшүнсөң, мисалы сен жинди болсоң, колуңда курал болсо, сен түшүнсөң, коңшунун баарында да курал бар. Анда сен 1000 жолу ойлоносуң да. 1000 жолу ойлоносуң. Колдономбу, колдонбоймбу деп. Колдоно бейсең өлөсүң да заматта. Ошон үчүн ушундай ком өзүн коргой алат да. Эгерде Швейцарияда ушундай да, мисалы үчүн. Швейцариялыктар менен сүйлөшсөң эми өзүлөр күлөт, ой, койчу, биз швейцариялыктарга качан согушмак элек деп күлөт да. Бирок чынын айтканда, мамлекет аларда ушундай ар бир жаранды аскердик милдеттүү кылып салды. Ар бир жаранда курал бар. Жыл сайын 1-2 жолу жыйналып алып туруп, алар баягы үйрөтүүлөр, аскердик үйрөтүүлөрдү өтөт. Ошондуктан Швейцарияга эч ким кол салбайт. Кол салуу деген ой да жок. Анткени түшүнүшөт. Швейцарияга кол салсаң, өзүңө кымбат келет. Бул бир. Эки, бизде деген эң арзан салыктар болуш керек да. Бизде бир 5%, 10% бүт салыктарды жыйнап келгенде 5%, 10% ошол айланган акчадан болсо, бул жакшы болот да. Анткени бул деген эмнени пайда кылат? Бизге биз коңшуларыбыз келе баштайт. Ушул Кыргызстандан иш баштайлычы, фирма ачалычы, биз алардын салыгы эң кичинекей деп. Акчасын алып келет, инвестиция кылат, иштейт. Алар менен иштеген билишибиз керек. Бир гана баягы Дубайдан карап келдим.
Bizде мындай мыйзам болуш керек да. Эгерде Кыргызстанда ушундай чоң фирма ачайын десең, сенин фирмаңа кошумча ээ кылып, компаньон катары кыргыз болуш керек деген мыйзам чыгарыш керек. Кыргыздын жараны компаньон болуш керек. Же болбосо кыргыз жарандыкты алып. Ошону кылсак туура болот да. Ошондо биз кедейчиликти жеңебиз. Салык арзан болгондон фирмалар келет, анан ар бир элибиздин ар бирөөсү бир фирмага компаньон болсо жакшы болот. Бизде азыр ишкерлердин саны аз, ошон үчүн бизде Кыргызстанда үчүнчү бул нерсе. Ишкерликке айбдан жакшы көңүл бурушубуз керек, жакшы шарттар түзүп беришибиз керек. Антпесе жаман да. Ишкерлер аябай жакшы шартта иштесе, өлкөбүз байый баштайт. Ошондо биз баягы космосту карап калабыз. Ага чейин күнүмдүк нанды карап жүрөбүз. Кээ бир баягы салттардан арылыш керек. Ушул той-пой, баягы ысырап, понт кылуу, баягы душман көзүнө баягы алтын чачуу, ушунун баарынан арылышыбыз керек да. Биз деген технология, келечек жөнүндө ойлошубуз керек. Элибиз жөнүндө, урпактар жөнүндө ойлошушубуз керек. Ал үчүн байлык жакшы кийимге эмес, жаңы үй, жаңы машинеге эмес, эң мындай кымбат нерсеге эмес, технологияга кетиш керек. Эгерде сенин аркаңга ошол көп технологиялык ишканалар болсо, ал ишканаларда көп кыргыз эли иштесе, демек сен крутойсуң. Бул нерсе эң башкы понт болуш керек да, эң башкы мындай крутойчулуктун белгиси болуш керек. Жана ушул өлкөбүздө мисалы үчүн пенсияны жеке пенсиондук фонддорго тапшырыш керек. Мамлекеттик пенсиондук фонд күчү келбейт, бир күнү банкрот болот. Жеке пенсиондук фонддор көбөйсө, алар пенсияны жакшы камдап берет, камсыздап берет. Ал эми ушул бизде ден соолук системасы, билим берүү системасы да жекеге өтүш керек. Анда сапаты өзгөрөт, сапаты өсөт. Андан көрө бай бололу, көбүрөөк төлөйлү мугалимдерге. Мугалимдердин майнасы жогору болсун, 1000 болсун, 2000 доллар, 10 000 доллар болсун. Мамлекеттик кызматкерлер, алардын полномочиялары азайыш керек. Мамлекеттик кызмат бул деген бизге коопсуздук үчүн жооп бериш керек. Мамлекеттик улуттук долбоорлор үчүн жооп бериш керек. Жаңы ТЭЦ, ГЭС курабы, жаңы заводдорду курабы, ошого караш керек да мамлекет. Ал эми билим берүү жана ден соолук бул кайсы бир бөлүгүн социалдык калтырыш керек, баягы кембагалдарга мындай аябай мындай азаптуу катмарларга жүгүн жеңилдетип, аларга акысыз болушу керек. 10% болобу, 20% болобу, ошол акысыз болуш керек медицина, билим берүү. Бирок калган элге билим жана медицина мындай жеке бизнес катары болуш керек да. Ал билим алгың келеби, төлөш керек. Төлөгөнгө акча керек, иштешиң керек. Иштесең иштейсиң да. Көбүрөөк табгың келеби, билимдүү болушуң керек да. Сен иштеп жаткан ишиң дүйнө жүзү керек, дүйнө жүзү боюнча керек болуш керек. Бияктан үйдөн отуруп алып, дүйнө жүзүндө иштешиң керек. Ушундай шарттарды биз түзүшүбүз керек. Ушул кадамдарга барбасак, ушул реформаларды жакын арада кылбасак, экономикабыз жакшы оңуппойт, космос жөнүндө унутабыз. Дүйнөлүк бир балерлар болуп кетсе, идеологияларды таратпасак, ушул жашоо идеологиясын карманбасак, таратпасак, дүйнө жүзү жок болуп кетет. Кыскасы ошол. Кандай эмесе? Сын сөздү айткыла, макулсуңарбы, макул эмессиңерби? Ушундай видеолор жаздырайм, жаздырбайм жазгыла. Ушундай пикирлер керекпи, керек эмеспи жазгыла комменттерде. Жазылгыла мага YouTube'дан. Баарлашалы, сүйлөшөлү.